Ассаламу алейкум, баарыңыздарга Даамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен лагмандын үй шартында жасалчу шорпосунун рецепти менен бөлүшөмүн. Лагман каналардагыдан бир кыйла айырмаланат, бирок үйдөгү баарыбызга белгилүү табылуучу азыктардан жасалат. Анан дагы оңой, акырында аябагандай даамдуу сонун шорпо болуп чыгат. Эгер кызык болгон болсо, биз менен аягына чейин бирге болуп, каналыбызды колдоп, лайк белгисин басып, комментарийге ой пикириңиздерди жазып, жакындарыңыздар менен бөлүшүп коюңуздар. Керектелүүчү азыктардын баардыгын видеонун алкагында жазып кетем. Эң алгач бизге эт керек болот. Этти атайын мариновкалап алдым. Этти туура мариновкалоонун видеосу менде бар. Видеонун астына ссылкасын калтырып кетем. Ошол жактан кеңири көрүп алсаңыздар болот. Татымалдар, жемиштер, анан жыттуу чөптөр. Алгач казанга 100 мл өсүмдүк майын куюп алабыз. Мен жасаган азыктардан 7 адамга ылайык лагмандын шорпосу чыкты. Майды кызытып алган соң мариновкаланган этти салып, кызарта кууруп алабыз. Эт аябай буркурап, сонун жуттанып, кызыл болуп куурулганда пиязды салабыз. Пиязды дагы эт менен кошо кызарганча кууруп алабыз. Достор, эгер сиздерге биздин канал жагып, пайда берип жаткан болсо, анда каналыбыздын өнүгүшүнө бир аз да болсо салым кошуп кетсеңиз, ал үчүн сиз видеобузга лайк басып, жакындарыңыз менен бөлүшүп, комментарийге ой пикириңизди жазып койсоңуз болот. Пияз менен этти жакшылап кууруп алган соң, капустаны, сабизди, сарымсакты, картошканы салып, томатты салып, жакшына кууруп алабыз. Жемиштерди кууруп алган соң, акырында болгар калемпирлерин салып, бир аз кууруган соң суу куюп алабыз. Сууну үй бүлөңүздөрдүн аз көбүнө карап, өзүңүздөрдүн өлчөмүңүздөрчө куйсаңыздар болот. Менде болжол менен 1,5 литр суу куйдум. Андан кийин суунун өлчөмү дагы кайнатышыңыздардан көз каранды. Эгер шорпосун көп кайнатам десеңиздер, даамдуу чыксын десеңиздер, сууну бир аз көбүрөөк куйсаңыздар, кайноо процессинде суу азаят. Сууну куюп алган соң, мен атайын жыт берүүчү райхан жана лавр жалбырагын салдым. Татымына жараша туз салып, кайнатып алабыз. Тилекке каршы лагмандын кесмесинин видеосун толук жүктөй албадым, себеби убакыт бир аз тар болду. Эгер комментарийге ой пикириңиздерди жазып, лайктардан басып, биздин видео жакшы кеткен болсо, албетте жакын күндөрдө лагмандын кесмесин дагы толук түрдө чыгарууга аракет кылам. Катуу кайнап чыккан соң, дароо отту азайтып, үлүңдөгөн отто орточо кайнатып алабыз. Мен 1 саатча кайнаттым. Тамакты берерден 15 мүнөт алдын татымалдарды салып кайнатып алам. Андан кийин куюуга болот. Көрүп турганыңыздардай даамдуу, аябагандай аппетиттүү, сонун шорпо болуп чыкты. Көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Аман болуңуздар.